Кайрадан өлкөнүн өзүндө болуп жаткан кабарларынан Дүйнөлүк банк таза коом долбоорун ишке ашырууда 50 миллион доллар бөлөт. Бирок эксперттер көпчүлүк эл аралык уюмдар таза коомду колдоорун айтышкан менен азырынча каржылык жардам кылуу убада кылгандары аз экенин белгилешет. Дүйнөлүк банк Кыргызстанда таза коом долбоорун ишке ашыруу үчүн 50 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков бул акчанын көбү өлкөнүн ар бир айылына жогорку ылдамдыктагы интернет жеткирүүгө жумшаларын билдирди. Ошондой эле бул долбоордун эң негизги бөлүгү 50 миллион доллар абдан жеңилдетилген насыя, анын 45% гранттык түрдө кайтарымсыз болот. Калган бөлүгү 0,7% жеңилдетилген насыя катарында берилет. Кесиптешим Айгерим Жаныкул бул долбоордун жаралгандан бери кандай нукта иш алып барып жатканына токтолот. Айгерим президенттик аппарат үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тарта эле таза коом долбоорун тааныштырып келе жатат. Долбоордун арты менен жакынкы жылдарда ар бир айылга интернет жетерин убада кылды, бирок сын пикирсиз да эч нерсе болбойт демекчи. Демилгенин тегерегиндеги пикирлер кандай болуп жатат? Рахмат. Чын деле жогоруда сиз айткан жаңылыкка кошумчалай кетейин. 3 жыл мурун ушул China Telecom аттуу компания изилдөө жүргүзүп, анан долбоордун баасын 260 миллион доллар деп баалаган экен. Президенттик аппараттын жетекчиси журналисттер менен болгон жолугушуусунда белгилегендей, бул каржылык чыгымы түшкөн айтылууда. Бул андан бери ошо долбоорун алкаганда ишке ашчу дагы бир топ багыл иштерин жасалышы себеп болгон. Албетте сын пикирлер айтылбай койгон жок. Мен бул жерден белгилей кетүүчү нерсе көбүнчөсү оппозициялык көз караштагы ошол эле саясатчылардын же болбосо мурдагы бийлик өкүлдөрүнөн түшүп жатат десем жаңылышпасам керек. Мисалга алсак, ошол эле бул программанын конкреттүү максаттары жок деген дагы сындар айтылууда. Бул президенттик шайлоого гана багытталган долбоор деп айткандар жок эмес. Негизи баягы ички түзүмү, концепциясы, ошол эле эмне максатты көздөйт, кандай ишке ашат деген баягы нерселердин бардыгы деталдык жагынан алганда эч нерсе баягы өзгөрүүсүз жок деген дагы пикирлер айтылууда. Мындан ошол эле кезде буга чейин бул долбоорлор мурдагы бийликтин кезинде деле буга чейин деле өкмөт тарабынан демилгеленген деген жана аты заты гана өзгөрүлдү деген дагы баягы мурунку долбоорду эске салгандар дагы жок эмес. Ошол эле кезде бул шайлоо алдындагы эле ошол элге тездетип бир нерсени көрсөтүп жиберүү үчүн гана болууда деген дагы сын пикирлер айтылууда. Долбоорду ишке ашырууда инвесторлорду тартуу биринчи кезекте экени мурдатан айтылган болчу. Эми айрымдары канча каражаттан бөлөрү да билине баштады. Бирок инвесторлор жалпысынан кандай баа беришет экен ушул долбоорго? Ооба, башында албетте бул чет өлкөлүк ошол инвесторлордун баягы салымы, ошолордун негизинде гана бул долбоор ишке ашат деп бийлик билдирип келген болчу. Албетте андан бери ушул апрелден ошол долбоор ишке ашат дегенден баштап саналуу айлардан бери бир топ эле инвесторлор менен жолугушуулар болду. Биз алардын айрымдарына да күбө болдук дегенде ошол эле Кореядан баштап Дүйнөлүк банк жана кече жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин сапарындагы бул долбоордун багыл мазмуну түшүндүрүлүп, алардын ой пикирлери дагы эске алынды. Бирок алардын багыл билдиришине караганда азыр токтолчу нерсе ушул Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын айтымында бул Кыргызстанга болгон иш сапарында Бириккен Улуттар Уюму дагы муну колдоого аларын, анан ошондой эле каржылык көмөк көрсөтүүгө дагы убада кылган жок. Биз буга чейин болсо ошо Борбор Азия боюнча Евро биримдиктин атайын өкүлү Петер Бурья менен дагы жолукканын билебиз. Бул таза коом боюнча айтып берген учурда бул долбоорго албетте Европа тарап колдоо көрсөтөөрүн даяр экендигин билдирген. Мындан тышкары ошол Кытайда өткөн Ири саммитте да билебиз, президент Албазбек Атамбаев таза коом боюнча да сөз кылган болчу. Ошол эле бул долбоордун окшоштук жактарын айткан эле. Ушул кезге чейин ошол чет өлкөлүк инвесторлор менен өкмөттүн жолугушкан жыйындарында бул өз кезегинде санарипке өтүү, ошол эле жанагы жогоруда белгилеп өткөн, албетте сиз өзүңүз белгилеп өттүңүз, ошол эле санариптик, интернет, ылдамдык баардык тең баягы айыл жерине чейин жеткиликтүү интернет менен камсыздоо, ошондой эле үйдө гана отуруп алып, ошол эле жанагындай мамлекеттик кызматтарды пайдалануу боюнча бул заманбап жанагындай аракеттердин дал ушул Кыргызстанда илгерилеп жүрүшү баягы колдоого татырлык деген дагы пикирлерин билдиришкен.
Туура айтасыз, берүүбүздүн жүрүшүндө дагы бир катар тиешелүү адистер менен бул маселенин тегерегинде сөзүбүздү улантмакчыбыз. Рахмат Айгерим Жаныкул Таза коом программасынын артыкчылыгы жана ага карата максаттарына карата айтылган пикирлер топтоду. Экөөбүз улантабыз. Туура бир нече мүнөттөн соң.